Телефонуңуздардагы WhatsApp'ты же Telegram'ды компьютерге же ноутбукка кантип улайбыз. Ал үчүн Google'га киресиздер. Же башка бир браузер аркылуу кирсеңиздер болот. Google ушундай тегерек кызыл, жашыл, сары түстө болот. Ушуну басасыздар. Ушундай терезе ачылат сиздердин. Чоңойтуп алсаңыздар болот ушул жерден. Бул жерге WhatsApp web деп жазасыздар. WhatsApp web деп жазылганда биринчисине киресиздер. Анан бул жерде QR код чыгат, 4 буштук. Ошол QR кодду телефондон сканерлейсиздер. Кантип сканерлейсиздер? WhatsApp'ка киресиздер сиздер, 3 точканы басасыздар. Связанные устройствага киресиздер. Бул жерде связывание устройства деген жерине киресиздер. Бул жерде использовать мобильный интернет дегенди тандайсыздар. Жана ушундай сканер чыгат. Сиз ошол QR кодду ушул телефон менен сканерлейсиз. Ошондо WhatsApp'ыңыз ушундай уланып калат. Сиз ушул WhatsApp'тан каалаган адамыңызга компьютердеги документтерди жөнөтө аласыз. Мисалы үчүн ушуга мен рабочий столдогу документимди жөнөтүшүм керек. Ал үчүн бул терезени свернуть кылып турабыз. Свернуть деген ылдыйга сүрүп туруу деген. Мына X'ти баспайсыз. Анан мына жерде минусту басасыз. Ушул жерде свернуть деп жазылып турат. Ылдыйга сүрүп турамын. Эми мен бул жерде титул TS деген ушул документти жөнөтүшүм керек WhatsApp'тан. Ал үчүн биринчи ошол WhatsApp'тан жөнөтө турган адамды ачып аласыздар. Чатын ачып аласыздар. Анан кийин свернуть кылып тургандан кийин бул жакта документиңиздерди көтөрүп туруп, мына WhatsApp'ка алып келесиздер. Жана коюп жибербей, мышканын сол жагын баскан бойдон ушул жака коюп жибересиздер. Документибиз ушул жерге түшөт, андан кийин отправить кнопкасын басып коебуз. Биздин документибиз WhatsApp аркылуу бирөөгө жөнөтүлөт. Ушул сыяктуу эле Telegram'да деле жөнөтсөңүздөр болот. Telegram'дан келген документтерди скачать этип алсаңыздар болот. Дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазсаңыздар, албетте видео тартып киргизип беремин.